Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда ой көрсөтүшү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биз сиздер менен жаз келип дегендей жерге. Ушул багытта суу тармактары чарбасында иштеген кызматкерлерди атайын биз мейманга чакырган элек. Алгач мен сиздерди тааныштыра кетейин. Үсөнов Сауркул Тынчылыкович, Тоң райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жана ошондой эле Акунова Элмира Мухтаровна, Ишкөл райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Мына жаз келди деп жогоруда айтып кеттик. Эми жаз келер менен дагы жазгы талаа иштери, түшүклөр башалат эмеспи? Айрыкча сиздерде көбүрөөк болот да. Себеби сугат иштери жүрөт дегендей жерлерде дыйкандар менен бирдикте. Мына ошол иштерди алып баруу деген маселе өтө чоң. Себеби суу адам өмүр булагы экендиги, ошондой эле мынакей дан өсүмдөрдү өстүрүү деги эле бардык чарбалык иштерде суусуз жашоо болбосун дагы барыңыздар өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр. Алгач мына ушул убакытта Сауркул Тынчылыкович сизге сөз берсек, Тоң районунда мына өткөн жылы дагы күздөн баштап эле суу дегенде бир сугаруу иштери талааларда жүрөт дегендей. Анан жазында сөзсүз Тоң районунда сугасыз жер айдалбайт. Мына ошол өткөн жылы кандай ишти жыйынтыктап алдыңыздар, анан жазга мынакей даярдыктар кандай болду? Деги эле жаз камылгасы кандай сугат иштери боюнча? Алгач ушул боюнча токтолсоңуз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн ушул баардыгыңыздарды Орозо айыңары менен куттуктап кетем. Экинчиден ушул биздин Тоң району шарты катар районго киргендиктен ушул биздин жер кыртышы кумдак таштак келгендиктен бизде сугат суусу аябай көйгөйлүү, тартыш болот. Бизде ошол өзүңүз айтып кеткендей айдоо алдындагы сугатты сугармайынча бизден эгин өнүп чыкпайт, кургакчылык болуп калат да. Ошол себептен былтыркы жылы ошол 2025-жылы суу чарбасында дагы жакшы жумуштар жасалган. Мамлекет тарабынан 15 миллион 580 миң сом бөлүнүп, ошол каражаттын баары өздөштүрүлдү толугу менен. Бизде ошол көйгөйлөрдү айта кетсек, бизден өзүбүзгө тиешелүү Ала көз деген каналыбыз бар. Ошол жерде чоң жумуштар болду. 150 метрдей Г түрүндө блоктоп коюш, ошондой коюлду. Андан сырткары ошол механикалык тазалоо жумуштары жүрдү. Ошол арыктан бул Ала көз арыгы Ак Терек айыл өкмөтүнө караштуу 4 айылды суу менен камсыз кылат. Кызыл Туу, Каракор, Барбулак, Шорбулак айылдарын. Акыркы ошол Барбулак менен Шорбулак айылдарына суу жеткени кыйыныраак болуп турат. Ошол себептен биз ошол жерге Көчкөн Уя деген суу сактагычты дагы салдырганга пландалган. 25-36 жылкы стратегияга кирген бул. Ошол каналдар суу сактагач менен канал бүтүп калса, бир жерде ошол көйгөйлөр чечилет да. Бул Ала көз каналынын астында 3300 гектар жер бар. Бүгүнкү күндө ошол 2000 ошого караштуу. Ошол каналга караштуу. Бүгүнкү күндө ошол 2300 гектарлы жер иштетилет. Ал жанагы суу сактагач менен Ала көз каналы бүтүп калса, толук кандуу 3300 гектардын баарын иштеткенге жарайт. Андан сырткары эле ал эле эмес, ошол район боюнча бардык айыл өкмөттүн тургундарына ошол баардыгында эле суу көйгөйү бар бизде. Бүгүнкү күндө азыр биздин Күнчыгыш айыл аймагына караган 3 коргон суу сактагач салынып атат. Бир жерде дагы ушул көйгөйлөр бар болчу. Суунун тартыштыгы аябай чоң. Бул суу сактагач бүтүп калса 3 коргон, бул 5 айылды суу менен камсыздалат. 2 айыл өкмөттүн дыйкандарын атап айтып кетсек, ошол Бөкөнбаев айылынын дыйкандары, Тоң айылыныкы, андан сырткары ошол Төрткүл, Эшберов айылынан 300 гектар келет, ал 3 коргон суу сактаган. Анан Туура суу айылыныкын. 5 айыл ошол суу сактагач былтыр ошол проектиси менен графиги былтыркы жылкы декабрда бүтмөк. Бир айрым бир булактар чыгып калып, ошол былтыр бүтүлбөй калды. Быйылкы жылы бүтөбүз деп ушу подрядчиктер өзүлөрү кепилдик берип атат. Ал бүтүп калса, жана 5 айылдын дыйкандары суу менен камсыз кылып түшүмдү толук кандуу ала алат. Андан сырткары дагы бир чоң көлөмдүү ушул Чокмур ата суу сактагач салынып атат Ак Сай айылында. Бул Чокмур ата суу сактагычтагы 2 айыл өкмөттүн дыйкандарынын суусу менен камсыз кылат. Күнчыгыш менен Болот Мамбетовдуку да бул дагы.
атап айтып кетсек ушул Эшпер айылынын дыйкандар келет мунун ичине. Аксай айылыныкы, анан Күнчүгүш айыл өкмөтүнө тиешелүү Ак Булуң айылыныкы. Ушул дыйкандарды суу менен камсыз кылат. Бир жерде дагы суунун тартыштыгы аябай чоң. Бир жерден дагы ошол эмки жылкыга деп бүтүрөбүз деп атат. Бул суу сактагычтагы бүтүп калса жакшы көйгөйлөр чечилет мындан дагычы. Мындан сырткары ушул район боюнча дагы бизге ушул сугатты жакшыртыш үчүн бизге деген ушундай 4 суу сактагыч салышыбыз керек. Дагы кошумча. Мындан сырткары 2 суу сактагычтан тышкары. Бирөөсү ошол Акчий деген Оттук айылына тиешелүү болуп калат, Лахол айыл өкмөтүнө. Анан жанагы айтып кеткен Көчкөн уя, Коңур өлөң айылынын үстүнө деп пландалып атат. Бул дагы ишке ашып калса, ошол Коңур өлөңүн үстүнө ат жайлоо деген участок бар экен, ошол жака да бир БСР. Анан Чуңкур булак, Көксай айылынын башына. Азыркы күндө ушул айылдарда суу тартыштыгы бар. Себеп дегенде ушул бизде өзүңөр айтып кетти, ушул айд алдында сугатып бермейинче бизден түшүм ала албайбыз. Май, июнь айларында суу киргенге чейин аябай эле тартыш болот да. Же кара сугатка жетишпейт, же бедеге жетишпей калат да. Ошол себептен жанагы суу сактагычтар салынып калса, ушу көйгөйлөр чечилет го деп атабыз да. Коңур айылында бир эми силердин аймактар экөө бөлүнөт да, жол боюндагы, мындай кеткен трассадагы, анан ушундай эле үстүн дайыма деп атпайбы, үстүн аймактарда. Үстүн аймактарда кандай абалда? Үстүн көрөңгө ошол бирөөсү Чуңкур булак деген ушул үстүн көрөң Көксай айылынын үстүнө салыныш керек. Анан ат жайлоонун үстүнө деп аткан ошол суу сактагыч Коңур өлөң өзөнүнүн башында ушул үстүн көрөң кирет. Бир жерде деле ошол суусу тартыштыгы бар, мисалы биздинге тиешелүү Жери Көксай каналы деген бар. 17 жакын түзгөн ошол канал мисалы 3 айылды кезектешип сугарып, водообороттоп коет. Өзүнүн жерине жараша, гектарына жараша кезектешип бирөө 5 күн сугарат, бирөө 4 күн сугарат, ошентип 10-15 күндө бири келип айланып келип сугарылган каналдар бар да. Ошондой болгондо ошол тартыштыгы ошондон эле билинет, мисалычы. Эгер суу жетиштүү болуп турса, ар бир айылга күндө тиешелүү суусун берип турат элек да. Чок жана Чуңкур булак суу сактагычы бүтүп калса, ошондой эмеге барабыз да, буюрса. Эгер салынып бүтүлүп калса, ал Чуңкур булак андан сырткары ушул скважинанын тейлеген бизде Чоң Көңдөй деген участок бар. Ошол жерден дагы ошол жакта 531 гектар жери бар да. Ошого да жакшы жыйынтыгын берет да, ошо Чуңкур булак салынып калса. Андан сырткары ошол ат жайлоо деген өзөнгө салынчу суу сактагыч ошол эгерде салынып калса, ал дагы 4-5 айылды суу менен камсыз кылат. Үстүн көрөөндүкү булар. Үстүн көрөң. А жерде үстүн көрөөндө эмне үчүн айтылат? А жерде суук болгондорго байланыштуу аякта жанагындай эгин буудай бышпайт. Туура. А жерден Тоого жакын жайгашат. көп жылдык чөптөрдү жанагындай экинчи шабакты чапкандар чабат, чапкандар биринчи шабак менен калып калат. Арпа, анан картошканы айдашат үстүн көрөндө. Үстүн көрөндө канча айыл бар? Үстүн көрөндө бир 14-15 айыл болуш керек эле да. Мен так азыр эме кыла албайтам, ошол. А жерде ар бир өзөндөн түшүп сууну тейлегендер бар, ошол жакта өзөндөн. Тоого жакын болгондуктан. Тоого жакын болгондуктан эми а жерде жашоо кичине кыйыныраак да. Туура. Эмдер Мухтар мынакей айтпадыкпы жогоруда, мына жаз келгенде биринчи сиздер тарапка келет. Тоң району, анан кийин Үскөл районуна келип, анан бияка келет. Азыр мына азыр Түп район менен Аксууда эле кар жатат негизи жерлердечи. Сиздерде кандай болду иштер боюнча, ошол боюнча токтолсоңуз. Саламатсыздарбы? Ошо биздин Үскөл районунда өзүңүз айтып кеткендей эле жазга даярдык 2025 жылдын күз айларынан эле башталган. Анткени биздин суу тармагы кийинки жылдын жазына даярдыкты күздө эле баштайбыз, вегетация маалына деп коебуз. Ошон үчүн былтыр күздөн баштап даярдыктар жүрүп атат. Бул жаатында биздин Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан биздин сугат тармагы аябай тыкыр көзөмөлдө бүгүнкү күндө.
биздин мамлекет тарабынан, администрация тарабынан тиешелүү тескемелер чыгып, штабтар түзүлүп, бүгүнкү күндө ал штаб өзүнүн ишин алып барып атат. Былтыр биз быйылкы жылга даярдык көрүү максатта 2,5 километрге жакын километрде бетондоо иштерин жүргүзгөнбүз. Анын 1338 метринде жана англиялык бетонный полотно төшөгөнбүз. Бул Када суу жүгүрүчү каналдарга, суу жүгүрчү каналдарда каналдардын суу сыйымдуулугун көбөйтүү үчүн, жоготууларды азайтуу үчүн ушундай жаңы ыкма экен. Бул Англиядан алынып келген бетондук полотно дейт экен. Муну даярдоо иштерин жүргүзүп, каналды трамбовка кылып, андан үстүнө бул төшөлөт экен. Анан ошондой каналды 1338 метр төшөгөнбүз. Быйылкы жылкыга дагы 2,5 километр каналга ошондой полотно төшөйлү деп мерчемдеп жатабыз. Ошондой эле былтыр бизде 1 километр 200 метр аралыгында дагы эскилиги жеткен лотокторду алмаштаганбыз. Быйылкы жылкыга дагы пландарыбыз бар, ошол лотокторду алмаштайлык деген. Биздин райондо ошо жалпысынан 1045 километр чарбаралык, ички чарбалык каналдар болсо, бүгүнкү күндө биздин суу чарба башкармалыгы 408 километрде тейлеп келет да. 2024 жылы 29 апрелде 207 токтом чыккан биздин өкмөттүн ошол токтомго ылайык биздин башкармалык жалпысынан 316 километр ички чарбалык каналдарды өзүнүн балансына кабыл алып, бүгүнкү күндө ошол каналдарда механикалык тазалоо жана калыбына келтирүү иштер активдүү жүрүп жатат да. Буга чейин биздин башкармалык эми 92 эле километр канал тейлеп келчү. Ошо бүгүнкү күндө 408 километр болуп, биздин дагы ошо түйшүгүбүз көбөйүп атат. Өзүңүз билгендей, буга чейин ички чарбалык каналдар кароосуз калган. Анан мынакей 4-5 жыл болуп калды. Биздин суу тармагына, ирригация тармагына аябай жакшы көңүл бөлүнүп, жакшы каражаттар бөлүнүп, биздин кичине болсо дагы айлык акыларыбыз көтөрүлүп, бизге атайын техникалар берилип, биздин жумушубузду жеңилдетүү үчүн ушундай иштер аткарылып атат. Эми жаңы техникалар демекчи, мына силерге да бөлүнүп атат да, баардык жерлерге чарбаларга келип атат негизинен, туурабы? Каналдарды казуу, сугат иштерин ылдам жүргүзүү, анан кийин баягы жерге кээ бир учурда сиз айткандай симке деп атпайбы жерлергечи, кээ бир учурда жанагы бетондотуп коюп атпайбы негизи, тармактардачы. Анан эми баягы өкмөттүн да мындай сунушу бар, баягы тамчылатып сугаруу, же болбосо жамгырлатып сугаруу дегендей сууну мындай экономдотпай натыйжалуу пайдалануу деген бар да. Сиздер ушул боюнча кандай жүрүп атат негизинен иштерчи? Дыйкандар кандай колдоп атат? Бизде ошол былтыртан бери ысык көлдү сактап калуу максатында именно ысык көл областына дагы бүгүнкү күндө ошол 2% насыя берилет деп атат жеке дыйкандарга. Ага биздин суу чарба тарабынан биз ошол төлкө жанагындай кооперативдер менен иш алып баралы деп атат да. Себеп дегенде азыр бир массив менен бир 100 гектарга чейин болуш керек экен кооперативде. Ошолор менен келишим түзүп, биздин суу чарбасы жагынан жардамдыгы ушул биз менен келишим түзөт, ушул кооператив суу чарбасы менен. Ошонун негизинде биз тендерге жарыялайт экенбиз. Тендерге жарыялап, ошол болгон оборудованиянын баарын тамчылатып сугаруу же жамгырлап сугаруу биз аркылуу орнотуп берет. Ошол бүт баарын ошол сугаранга чейин, жыйынтыктаганга чейин бүт орнотуп беребиз да. Анан кийин ошол жака айдалган жерге айдалган түшүмдүн 20%-ын төлөп берип көп убакыт менен ошол кутулат экен да. Ошол кийин ошол мисалы 1 гектар жерден 100 000 сомго ошондой шаймандар кетсе, ошо 100 000 сомду насыясыз ошону эле төлөйт, бирок ошол 100 000 сомдун 20%-дан төлөгөндө эле ошондо мисалы деген айтты кетсек, ошол 1 гектардан 100 000 сом пайда көрсө, ошонун 20 000 сом төлөп жылына кутулуп турат да. Ошол жагы жакшы болуп атат да. Насыясыз биякта эчтеке эме берилбейт. Карыз болбойт. Карыз болбойт.
ошол түшкөн түшүмдүн пайдасынан эле 20%ын кутулуп берип атып, ошондон кутулат да. Бул ошол баардык эле мисалы ошол биздин Тоң районуна аябай эле керектүү бул жамгырлатып же тамчылап сугаруу. Суу аз болгондон кийин бизге ошондой ыкма менен сугарылып пайдаланылып атат, натыйжалуу пайдаланылып атат. Бир четинен ошол ар бир өсүмдүккө азыр сайыш чачыргандан бери ар бир жерге сууга эле же тигинде эмеге эле байлабаш керек. Азыр жанагындай азыктандырышыбыз да керек жерлерди. Жер семирткичтерди беришибиз керек. Ошол жер семирткичти тиги ар бир өсүмдүктүн тамчылап сугаруу киргизсе, ошол сууга эле аралаштырып туруп тамырын берет да. Ошол жагы пайдалуу болуп атат. Суу башка жакка кетпейт. Башка жакка кетпейт, ошол тамырына түзүп атат. Экинчиден биз азыр жанагындай арык менен сугарганда аны ошондой жер семирткичтерди бере албайбыз. Чачкан жер семирткичтерди агып кетип, астыңкы пойлага түшөт. Майнапташып барып суу агып чыгат да пойланын башка жакка. Ошол жагы да бар да. Тамчылатып сугаруу деген эми башка мамлекет, өнүккөн мамлекеттер бүт эле ушу тамчылап жамгырлап сугаруу болду. Ошо жыйынтыгы жакшы болот да. Ошол себептен да мен ушул эфирден пайдаланып ушул Тоң районунун жалпы эле ушул Ысык көл областынын дыйкандарына айтып кетет элем, ушул жамгырлатып тамчылап сугарууга өтсөк, жыйынтыгы жакшы болот эле да. Сиздерде кандай болот эми? Элмира Мухтарова. Менин коллегам айтып кеткендей эле, азыр климаттын өзгөрүшү биздин гана өлкөдө эмес, дүйнө жүзүндө байкалып атат. Суунун азайышы азыр чоң проблема болуп турат. Ошон үчүн суу үнөмдөөчү технологияларга өтүшүбүз керек. Бул жаатта биздин Ысык көл районунда атайын долбоор иштелип чыккан. Бул долбоор биздин Ысык көл районундагы Сарыкамыш айылындагы элдин үлүш жерлерине 363 гектар жерлерине автоматташтырылган ушундай жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу системаларынын негизги трассаларын орнотуп берүү долбоору. Бул долбоорду бүгүнкү күндө Кыргыз суу долбоору мамлекеттик ишканасы тарабынан бүт иш кагаздары даярдалып бүттү. Биздин башкармалык тарабынан бүгүнкү күндө архитектурадан тиешелүү иш кагаздарын алып, анан мамлекеттик экспертизага өткөрүүнүн алдында турабыз. Ошол тиешелүү процедуралары бүтсө эле биз буюрса ошол 363 үлүш жерге 363 гектар үлүш жерге жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу системаларынын автоматташтырылган түрүн орнотуу үчүн мамлекеттик сатып алууларды жарыялайбыз. Ошонун жыйынтыгы менен буюрса 2026 жылга бул иш аракеттер мерчемделген. Буюрса быйыл ошону көрүп өзүңүздөр дагы күбө болуп каласыз деп ойлойбуз. Анткени бул өзгөчө система автоматташтырылган. Бул жакта дыйкан жана чет өлкөдөгүлөрдөй эле карточный система болот. Ошо карточкаларына бир сумманы толтуруп карточкага, анан ошол аркылуу гидранттар аркылуу анан суу алат биздин негизги трассадан. Бирок ар ким болсо өздөрүнүн үлүш жерлерине өзүнүн эсебинен жамгырлатып жана тамчылатып жана суу үнөмдөөчү технологияларды киргизет. Бул жаатта дагы биздин министрлик тарабынан азыр чоң иштер аткарылып, 2%дан ушундай дыйкандарга жеңилдетилген кредиттер каралып бекитилип атыптыр. Ошо жана коллегам дагы кайрылуу жасап кетти. Ушундай жалпы эле биздин областтын дыйкандары ошо климаттын өзгөрүшүн эске алуу менен ушундай суу үнөмдөөчү технологияларга өтүшүбүз зарыл да. Эми негизинен биякта эми сууга түшкөндө дагы тарифтер бар эмеспи? Бөлүнө турган жери. Гектарга канча кетет дегендей тариф. Ana ошол тарих маселесине келгенде дагы жана элдерде ар кандай сөздөр айтылат да, негизинечи. Баа кандай болуп кетти, өзгөрүп кеттиби, кымбаттап кеттиби дегендей. Ушул маселеде кандай? Сабыр кылтыңыз бериңиз. Ушу боюнча айтсаңыз. Бизде тарих маселеси суунун буга чейин 24-жылга чейин куб менен алчу эсептечүбүз биз. Ошо 2010 жылдан баштап ошол 24-жылга чейин спалар менен иштечүбүз да. Айылда спа деген уюмдар болчу. Ошолор менен иштешкенде бир бизде ошондо мамлекет бекитип берген тариф бар болчу. Биз шарттык аталуу районго киргендиктен биздин тариф башка райондорго салыштырмалуу биздики арзаныраак болчу да. Мисалы, бир куб сууну биз 1-жана 4-кварталда 0,2 тыйынга
эсептешчүбүз. Экинчи жана үчүнчү кварталда 1 тиынден эсептечүбүз. Ошо маалда эле башка райондордо 3 тиынден эсептечү экинчи үчүнчү кварталда. Булардыкы эми шарты биздики шарты каталар болгондуктан ошондой. Ошондо 1 кубка, 1 кубка. Ошол менен эсептешчүбүз. Анан былтыркы 25-жылы дагы тарифти иштеп чыгып, биздин суу ресурстары кызматы тарабынан кайра гектарга деп тарифти бекитип берген. Эсептеп келгенде эле ошондо деген биздин катаал шартка киргендиктен бизде ошондой 250 сомдон 1 гектарга деп бекитилди. Башка райондорго 500 сомдон деп бекитилген. Былтыркы 25-жыл ошол биз кайра ички арыктын баары спалары жоюлуп, айыл өкмөттүн астында муниципалдык ишканага өтүп калды да. Ошол себептен биз былтыркы жыл ошол муниципалдык ишкана менен айыл өкмөттөр менен келишим түзүп иштеп калдык, 4 айыл өкмөт менен. Ал тарифте жазылып турчу, эгерде 250 сомдон жеке дыйкан менен келишим түзсөң 250 сом менен түзөсүң келишимде. Жок, гектарына. Жок, жанагындай муниципалдык ишкана менен юридический лицо менен түзсөң 125 сомдон түзөсүң. 50% каржандатылуу деп былтыр биз деген ошол тарифти 125 сомдон айыл өкмөттөр менен келишим түзүп иштешип, былтыркы жылы толук кандуу акчасын төлөп беришип, жакшы иш жүргөн. Быйыл кайра ошол былтыркы жылкыдан кубка эсептелип, республика боюнча суу чарба кызматкерлерине сунуштар түзүлгөн. 26-жылы кайра куб менен эсептеп калдык да. Ошондо куб менен эсептегенде быйылкы жылы 1-4 квартал 5 тиын, 2-3 кварталды 15 тиын менен эсептеп келдик. Ошондо биздин суу бөлүмүнүн кызматкерлери баары эсептеп чыкканда 1 гектарга поливный норма деп коет да. Сууга 1 гектар жерге суу менен камсыз кылчу 3300 куб менен эсептеп чыгышты. Ошондо гектарга айлантканда биз эми аны деген ар бирин кубка счетчик коюп коюп мынчадан ал дебейбиз да. Гектарга айлантабыз ошо суу тыйынды. Ошондо 495-500. Ошондо көлөмүнө жараша болот абы? Көлөмгө жараша да. Биз поливный норманы эсептеп чыгып туруп, көлөмү менен эсептегенде ошондо 1 гектарга 495-500 сомдон чыгып калды да. Быйылкы жылы ошондой иш алып барып атабыз. Азыркы күндө ушул штаб бизде дагы айыл чарба, суу чарбасынын коюнча администрациядан акимдин тапшырмасы менен уюшулган. Ошол штабта ар бир айыл өкмөт, мурап, дыйкандар, айыл башчылары менен баарыбыз келип чогулуп ошол жерден чечилген. Биздин Тоң районунда азыркы ички арыктын баары биздин суу чарбасынын балансына өтө элек азыркы күндө. Буга чейин биздин өзүбүзгө тиешелүү ошол суу чарбасына тиешелүү 141 километр Мешкос каналыбыз бар болчу. Азыркы күндө инвентаризация жасап айыл өкмөттөр менен азыр министрликке кеткен. Эгер буйругу чыгып бизге келип калса 417 гектар ички арыктар бар. Сиздердин карамакка өтөт. Азыркы күндө муниципалдык ишканалардын балансында турат. Ошол бизге буйрук чыгып келип калса биздин карамагыбызга өтөт ошол суу чарбасынын. Ошол кызматкерлер менен сүйлөшүп, азыркы күндө жыйындарга барганда айтып атабыз, ушул тариф боюнча айтып атабыз 500 сомдон. Буга чейин ошо муниципалдык ишкана иш алып барчу ошо мураттар менен. Быйыл биз ошо суу чарбасы, сууну тейлегенге биз өзүбүз милдетин ала баштадык. Себеп дегенде 500 сом болгондон кийин азыр муниципалдык ишкана иштеш үчүн алардын зарплатасы, жанагындай соцфонду, андай мындай жанагы чыгымдар бар да. Ошолорго кеткенде дыйкандардын чөнтөгүнө күч келип калат экен да. Ошол себептен быйылкы жылы биз суу чарбасы ар бир дыйкан менен келишим түзүүгө аракет кылып ошол ишибизди алып барабыз. Анан быйылкы жылкыга ошол бүгүнкү күндө ошол 500 сомдон алып, мунун ичине ошол мурунку муниципалдык ишкананын кызматкерлери алган айылга акыны биз төлөп берип, биз өзүбүз колго алабыз быйылкы сууну тараткан. Жакшы болот экен да. Буюрса эми жакшы болот го деп атабыз да. Биз дагы аракет кылабыз буюрса. Элмира Мухтарова сиздердичи? Ички районда айырмачылык барбы тариф боюнча? Тариф боюнча айырмачылык деле жок. Анткени бул тариф
Кыргызстан боюнча бирдиктүү тариф бекилди. Бизде эч кандай деле өзгөрүү болгон жок. Биз деген былтыркы жылы бул Тоң районунан айырмаланып, биз ар бир дыйкан менен түзмө-түз тикелей келишим түзгөнбүз. Ошондо биз деген муниципалдык кызматтар менен эмес, ошо биздин атайын эсепти көбөйтүү максатта биз ар бир дыйкан менен 500 сомдон 1 гектарга түзгөнбүз. 3,5 миң абонент суу пайдалануучу менен келишимдер түзүлгөн. Ошол себептүү быйыл деле бизге бул бир олуттуу мындай таасир деле этпейт. Анткени былтыр 500 сомдон төлөсө, дыйкандар быйыл суунун көлөмү менен эсептегенде 495 сомго айланып калат экен да. Ошол эле 500 сом чыгып атат. Ошон үчүн биздин райондун дыйкандарына тариф жаатында эч деле өзгөрүү болбойт да. Эми дыйкандарды баягы суу талаш мезгилдеринде кыйын болуп калат да, айрыкча жазында, жайында дагы сууга иштер бар да негизинечи. Онан ошол мезгилдерде жанакындай силер айтып атасыздар, көлөмүнө жараша сууну бериш деп, дыйкандарга. Кайсынысы пайдалуу болот? Же болбосо мындай гектарына берген жакшы болобу деген? Бул эми суунун нормасы бар да. 1 гектар жер канча суу сыйымдуу, канча суу менен сугарат 1 гектар жерди. Ар бир культуранын өзүнүн нормалары бар да. Картошка мынча көп ичет деген сыяктуу ошол нормаларды эсептеп чыгылган. Биз ошол нормага ылайыктап эле ошо 15 тыйынга көбөйтүп, кубунчу 3333 кубту орточо эсеп менен, культуралардын орточо эсеби менен көбөйтүп, ошо 15 тыйынга көбөйткөндө ошол 495 сом Баа чыгат. Баа чыгат да. Мурун болсо 1 гектар дегенде деле 1 гектар сууну жана дыйкандар кээ бирөө 1 күн алып, кээ бирөө 8 саат алып пайдаланышчу. Азыркы күндө биз уже тиешелүү көлөмдү беребиз. 1 кулак суу менен канча саатта сугарып бүтүш керек, 2 кулак суу менен канча саатта сугарып бүтүш керек дейбиз дагы. Анан бир убактысында ограничение койгонго мүмкүнчүлүк жаралат да. Туура. Бат сугарганга, кээ бир дыйкандар бар да, мисалы 1 күн 2 күн кармап койгондар бар да. Мындай да, ушул бизде деле мен көп эле кездештирем да, сиз айткан ушул 1 күн 2 күн кармап жатып алат да. Бүтөн экинде отур. 500 сом төлөдүм, мен сугарышым керек деген. Домот коет ушундай нерсе. 1 гектар жер бар, кабыл алуусу 3300 куб суу эле. Андан ашык кабыл албайт. Ал үстү менен агып эле кете берет. Талаага бекер кетет. Пайдасы жок да. Пайда жок да бул жерденчи. Бул жерден эми быйыл биз өзүбүз алып аткандай мен ошол мураптар менен макулдашып, биз биякта мураптар жакшы иштеш керек да. Туура. Сууну бердиби? Элмира Муктардын айткандай бар, көзөмөл Көзөмөл керек жакшы. Сен мына 100 литр суу алдың, 6 саатта же 7 саатта бүтөсүң. Ошон байма-бай барып карап, бизде тоңдо негизи эле суу тартыш болгондон кийин бизден ошол айрым айылдарда бар. Астыңкы сенден кийинки майнаптоочу кишини таап келмейинче суу ошолор менен чогуу коюп туруп, майнапташтырып сугарган бар да. Майнапташтырып сугаргандын пайдасы өтө чоң да. Үстүңкү кошунаң сугарып бүткүчө жок эле дегенде бир 40-50% бүтүп каласың. Астыңкы кошунасычы. Ошондон пайда утуш болот да. Сууну бекерге кетирбей. Сууну бекерге кетирбеш керек да. Туура. Буга чейин бул илгерки колхоз совхоздун убагында деле иш алып барылчу да. Мисалы 100 гектарга извеновой кылып 5 сугатчы койчу да. Ошол 5 сугатчы 100 гектарды мисалы эле да. Бир 15 күндө майнапташтырып сугарып кетчү да. Азыр биз 100 гектарды ар бир дыйкандан жок эле дегенде 1 гектардан айланат да. 100 дыйкан сугарат. Ал 100 гектар жерди бери айтканда эле бир айдан ашык сугарып калат да. Ошол себептен ошол майнапташтырып сугарууну пайдаланыш керек. Бул жерде ошол жакшы жыйынтыгын берет майнапташтырып сугарганда. Силер айткандай ошол 2 күн басып алган сууну деле мен өзүлөрүнө деле айтам, ошол дыйкандарга делечи. Пайда жок. Андан көрөкчө 8 саатта бүтүрүп кеткениң. Андан кийинки сен 2 күндө 2 дыйкан бүтсөң, кийинки экинчи сугатка айланып келчү убактың арбат келет, тезирээк келет. Ошол себептен эртелетип сугаргыла. А кечке басып жатып алган деле жыйынтык чыкпайт ал жерден. Эми сугат иштерди сууну үнөмдүү пайдаланалы деп атпайбыз. Жанагындай жамгырлатып сугаруу, тамчылатып сугаруу деп
Анан кийинки мезгилдерде биздин мынакей көйгөйлүү маселе болуп атат, Үскөлдүн азайып баратышы. Барыбыз да билесиздер дегендей. Ошолорго да суу бөлүнбөйбү сиздер тараптан. Же суу каттоодон кийин баягы суу сактагычтар сууну сактап коюп, көлгө тарапка куюлбай калабы дегеним берилеби? Мисалы бизден Тоң районунан июль айына чейин суу сброс каттаган чейин кирбейт азыркы күндөчү. Сайга көлгө суу кирбейт. Себеп дегенде мөңгүлөр азайып атпайбы? Буга чейин ошол бизге июнь айынын бир 10 мурун ушул биздин суу чарба кызматкерлеринин күнү деп майрамы деп 7-июндун 2-жумасы болчу да. Bir 12-13'törü olup kalçı da, her bir yıllaç. Anan, oşo malda bundan 10 yıl murun, 10-15 yıl murun, iyun ayının oşol 20'larında su girçü. Oşol malda. Azırkı günde, iyuldun 15'ine, öyle bir ay artka gitti. Suunun girişi geçendeydi. Acerden oşol, bizde oşol, iyul ayından giyin, anan sayga suatta yaştaydı. Ага чейин июлга чейин дыйкандарга суу жетпейт, ошол маселе жаралып атат да. Ооба, мурун, например, биздин райондо 10дон ашык 18-19 дарыя эгер көлгө куя турган болсо, бүгүнкү күндө 7-8 эле дарыя, жана коллегам айтып кеткендер, бул дагы июль айында уже сайга түшүп, анан көлгө куюп атат да. Бул деген кечеңдеп атат. Бул мөңгүлөрдүн эриши кечеңдеп атат, мөңгүлөрдүн азайышы болуп атат. Анан жана коллегам айтып кетпедиби, ошо эме июль айларында гана суу түшүп атат депчи. Ошол биздин ошо климаттын өзгөрүшүнүн белгиси да. Мунун баары, суунун баары сукатка кетет деген эмес, бул просто суу азайып атат. Суунун азайышы менен ушундай жанагы дарыялардын көлгө куюшу дагы аз болуп атат, аз болуп атат да. Рахмат, мынакей сиздер жогоруда келип өзүңүздөрдүн баягы райондордогу суу чарба башкармаларында кандай иштер жүрүп атат, ушул боюнча өзүңүздөр кичине бир маалыматтарды биздин ушу учурда койдогу өкмөт сааты деп атабыз. Мына ошо өзүңүздөрдүн пикириңиздерди ортого салып кеттиңиздер. Анан мындан ары мына жаз келди, иш мындан ары дагы жанданып уланат деген чоң ишенимдебиз. Сиздердин ишиңиздерге да ийгиликтерди каалайлы. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер учурда кой көрсөтүүсүндө келген меймандарды дагы бир ирет сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Сөнүп Сабыркул Тынчылыкович, Тоң райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жана ошондой эле Акунова Эльмира Муктаровна, Үскөл райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы бизде мейманда болду. Суу өмүр булагы деген темада мынакей биз суунун бүгүнкү күндө кандай райондордо пайдаланып аткандыгы жөнүндө сөз кылдык. Эмесе кайрадан көгүтөр экранынан жолугушканча саламатта болуңуздар.